Yürügüm samap qoz düynüge azgırılıp barat Alovlop kuyup jannat ıraqat qallat Бақытта талпынып, байлық топтап, жанырып алпырып, бирок таппадың бақыт, байлық бар туруп. Жоқ, ойлогондой болгон жок, каниет кылсаң гана, ошондо көңүл ток, кайгыга па жок, ойлогондой болгон жок, каниет кылсаң гана, ошондо көңүл ток, кайгыга па жок. Атактуу болуп танылсам элге башыма бак конот деген кыялым жалган, кайгыга салган. Эркиндик сен жакта, кызыктын баары сен тарапта, алыс болосуң дайым кеп ушакта. Жок, ойлогондой болгон жок, каниет кылсаң гана, ошондо көңүл ток. Кайгыга па жок, ойлогондой болгон жок, каниет кылсаң гана, ошондо көңүл ток, кайгыга па жок. Çalkıgan gölдөй terin bol, napsi eştoy boy dünyaga. Peyildi kenen boy, çalkıgan gölдөй terin bol, napsi eştoy boy dünyaga. Jok, oylogondoy bolgon jok, Kaniyet kılsaң gana, ошондо көңүл ток. Кайгыга па жок, ойлогондой болгон жок, каниет кылсаң гана, ошондо көңүл ток. Кайгыга па жок, ойлогондой болгон жок, каниет кылсаң гана, ошондо көңүл ток. Кайгыга па жок. Рамазан айы зуулдап өтүп бараткан чагы, барыңыздарга амандык тилеп, ушул айда көп ийгиликтерге жетишип калышыбызды Аллах Таала насип кылсын. Ата бабаларыбыздын басып келген жолу эң ыйык. Кечээки күн тарых, аны билиш дагы, аны үйрөнүү дагы тарых, менин сүйлөп атканым дагы Кудай буйруса тарыхка айланат. Ата бабаларыбыз жөнүндө, ата бабаларыбыздын кылган диндеги кызматы жөнүндө маекти сиздерге бүгүн сунуштамакчыбыз. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй бүлө бул чексиз кубаныч. Үй бүлө бул керемет сенин жаныңда.
көрдүлө, бул дайыма сүйүү. Белая река. Ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Айлардын султаны болгон Рамазан айыңыздар кут болсун. Тилеген тилеңиздер кабыл болсун. Биз баарыбыз ата-бабалардын кылган ак батасы менен ушул даражаларга жеттик деп ойлоймун. Ала тобустагы иманга оролгон дүйнө эле суктанган мекен болсун деген тилек менен берүүбүздү улантмакчыбыз. Теолог, Кыргыз элине кызмат кылып жаткан агабыз Майрамбек Жумалиев бизден мейманда. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Рамазан айындагы тилектериңиз кабыл болсун, орозоңуз кабыл болсун. Сизди баягы Кыргыз элине ата-бабалардын кошкон айрыкча дин жолунда салымдарын билесиз. Ана сизди көргөн сайын ушундай тарыхты козгогум келе берет. Бүгүн да мүмкүнчүлүк болуп калды. Бизде мечит деген бир Кудайдын үйү, биз сыйынган жерлерибиз бар да. Анан азыркы заманда мечит көп болуп кетти, жетишерлик салынды дейт, бул башка маселе. Бирок башка улуттагы бир туугандар да салып берет, салып жүрөт. Биз өзүбүз сала албайбызбы деген сөз дагы бар. Бул башка маселе. Биздин ата-бабалар салып келген мечиттер бар да тарыхта. Ошол жөнүндө мындай маалыматыңыз болсо бөлүшпөйсүзбү? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу ала саййидина Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи. Жакшы болуп, Кыргызстанда ислам дини келгенден баштап эле эң эски мечиттерди көрүүгө болот. Мунун эң жакшы үлгүлөрү биздин Өзгөндөгү, ошондой эле Бала Сабынын азыркы Токмоктогу мечиттер ордук албай калган чыгар, бирок ошол убактарда мечиттер курулуп баштаган да. Эми андан кийинки убакыттарга келсек, биздин өзүбүздүн эле мына Бишкекте ушул жерге жакын опера балет театрына жакын номдой мечиттер болгон да. Бул мечиттер 70-50 жылдары күйүп кеткен, мисалы үчүн ушундай мечиттер болгон. Биздин Ошто, Караколдо мисалы үчүн мечит Караколдо болгон убагында бул мечиттин азыр орду бар, башка эмелери жок. Мына ушундай мечиттер биздин Кыргызстандын баардык райондорунда, аймактарында кезиктирүүгө болот да. Өзгөчөлүгү кийинчерээк курулган биздин кыргыз ата-бабаларыбыз курган өздөрүнүн баягы демөөрчүлүгү менен каражат жумшап курган мечиттер дагы бар. Мисалы үчүн мына жакында биз интернеттен да көрүп атабыз. Акталаада Тоголок молла атабыздын мечити деген бир мечит бар, мисалы үчүн. Ал мечиттердин жанында балдарды окуткан медресеси менен кошо курулган. Тоголок молла атабыздын кол тийген, өзү да окуткан. Өзү ошол жерде балдарды окуткан, жаңычыл бир жадитчилик усулу менен дагы окуткан убактары болгон да. Ошол жерде балдарды топтоп окушкан. Мындай эмелер аябай эле көп болгон бизде. Билингендерден мисалы үчүн бүгүн 150-200 жылга жакындаган мына Ат башыда Майбулак деп койгон бир жер бар. Ошол жерде дагы мечит бүгүнкүгө чейин сакталып, бүгүнкүгө чейин турат ошол мечит. Тараста Ташбашат деген айыл бар, мисалы үчүн Манас районунда. Мына ошол жакта дагы 150 жылдан ашкан мечит бар. Муну дагы кыргыз ата-бабаларыбыз өздөрү курган, өздөрү ошол жерде сабак беришкен, иштешкен да. Азыр Эш Мухаммед деген агайыбыз бар. Ошонун айтуусу боюнча Ташбашаттагы мечитти баягы Совет өкмөтүнүн учурунда талкалайлы деген учурда ошо устундар керек, жыгач ташы керек деген учурда ошо айылдын эли чогулуп мечитти буздурбай, өздөрүнүн баягы үйүндөгү теректерди, бактарды кыйып беришип өкмөткө мечитти сактап калышкан да. Ат башыдагы Майбулактагы мечитти болсо дагы бузабыз, кереги жок, эскинин саркындысы деген учурда дагы ошол жергиликтүү эл муну эмне кылабы, бузбай эле коюңуздар,
малкана кылалы, кампа кылалы деген шылтоо менен ушуну мечиттерди коргоп калышкан да. Биздин кыргыз ата-бабаларыбыздан баягы болуштар, бийлер, манаптар дагы мечиттерди курушкан. Мисалы үчүн Жумгал районунда бар, Байзак айылында, Мырзабек деген болуш, Чаек айылында ошол жерлер, Кызыл Кыз деп коебуз биз азыр, ошол жерлерге курган мечиттери ордулар бүгүнкү күнгө чейин бар да. Эми айтып отурсак аябай көп. Биз мына Баткенде, Лейлекте ушул учурда 100-200 жылдан бери турган мечиттер бар. Эми мечит деген мына азыр отурган заңгыраган мечиттер эмес. Булар балким баягы 100 киши бата турган, 200 киши бата турган, же болбосо андан дагы аз бата турган чакан мечиттер болгон да. Эми ошол доордун эмесинде мындай жакшы эле кызмат кылган бул мечиттер. Ошо доорго ылайык. Ооба, доорунун өздөрүнүн заманына ылайык. Кыргызстандын баардык территориясында ушул мечиттерди көрсөк болот да. Андан мурунку мечиттер бар, мисалы үчүн Кокон хандыгынын учурунда курган, Абдурахман Автабатчынын курган, Алымбек Таткан курган мечит медреселери бүгүн ордулары жок, бирок ал убакта дагы мындай. Эң андан дагы эски мечиттердин бүгүн сакталып турган 400 жылга жакын өзгөндө Паска өзгөн деп коюшат. Мына ошол жерде дагы бүгүн бышкан кирпичтен салынган мечиттер турат да. Ал эми Караколдо курулган мечиттерин ал бүгүнкү күндө Татар мечит деп коюшат бар, Дунга мечит деп коет, бул дагы бар. Кыргыздардын өздөрүн курган дагы ушул айылдардагы кичинекей мечиттер бар да. Чүйөр районунда бар, мына Кеминде турат. Атаке Батыр мечити деп коюшат, кичинекей бир мечит бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат да. Бизде бул Шабдан Батыр жөнүндө да көп медресе, биринчи медресе салган, мечитке тийиштүү эмгектери барбы? Шабдан Батырдын Кеминде курган мечити бүгүн орду фундаментин пайдаланып эле калса керек негизи. Ал мечит дагы бул мечиттер жөн эле намаз окуган мечиттер болгон эмес да. Бул базарды окуткан, эл жыйылган, кандайдыр маселе чечилген мечиттер болгон да. Эми кыргыздар диний сабаттуулугун мечиттерде дагы андан башка мына жайлоолордо көчүп жүргөн убакта балдарын атайын божи тигип берип, болбой жалдашып, ошонун акчасын өзүнүн жанынан чөнтөгүнөн чыгарып, балдарды ошол эмелерде окуткан да, божилерде окуткан. Жайлоого барса, жайлоого, кыштоого барса, кыштоодо китеп тартыш болуп калган учурда баягы кыргыздын баягы куйма кулак балдары, кыздары ошо молдонун айтып бергенине жаттап алышкан да. Мына ошентип намаз окуганда башка шариатка тийишер маселелерди ошентип үйрөнүп алгандарын көрүүгө болот да. Азыр сиз бул мечиттерди изилдеп, мечитке болгон сүйүүңүз башка адамдарга караганда мындай тереңирээк деп ойлойм да. Мечит көбөйүп кетти, эмне кереги бар? Андай мындай деген баягы эми 7 миллиард элде 7 миллиард пикир бар да. Ошондой сөздөргө сиз кандай кабыл аласыз негизи? Туура айтып атабы? Кыргызстанда мечиттер бул бир жаңылык эмес да. Мурунтан болуп келген нерсе. Айттык, ата-бабаларыбыз өздөрү куруп келген. Учурда Бишкекте биз билгенден көп эле жерде мечиттер болгон да. Мына Тынчтык проспекти менен Чүй проспектисинин кесишинде мечит болгон. Мына азыр сүрөтүн көргөзгөн Опера балет театрынын жанында болгон. Өчпө соттун жанында да бар. Башка жерлерде мечиттер болгон. Эми булар убагында замандын баягы доорлордун алмашуусу менен бузулуп кеткен, өртөлгөн, жок болгон. Эми Кудайга шүгүр азыр ушундай чоң мечиттер курулуп атат. Эми мечит курулган дегенде муну бул баягы мектепте курулуп атат, Кудайга шүгүр. Азыр кээ бир мусулман дин туткан спонсорлор, демөөрчүлөр жанында мектепте куруп атышат. Анын үстүнө мечит деген эмне болгону көп, балким жер талап кылар, бирок жанында көп деле имарат курулган, баягы 4 дуал менен курулган, көп деле чыгым кетпей тургандай эме да. Эми баягы кооз болгон өзүнчө мечиттер башка. Бирок менимче мечиттер курулу бериш керек. Буга мусулмандардын салымы өздөрүнүкү бар, мамлекеттин акча алган жери жок. Башка нерселер деле курулуп атат, тойканалар курулуп атат, кафелер курулуп атат дегендей мечиттердин болушу кандай бир жамандыкка алып барбайт деген. Жакшы тилектериңиз кабыл болсун. Эми замандын жүрүшү менен дагы көп нерсеге күбө болобуз. Кесиптешим даярдаган бир ролик бар. Баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Мечит сыйынуу жайы. Мусулмандар чогулуп намаз окуй турган имарат. Алгачкы мечитти Медина шаарында Мухаммед пайгамбар курдурган. Мечиттер ири шаарларда, кийин айыл кыштактарда курула баштаган. Кыргызстандын территориясында 10-11 кылымдарда курула баштаган. Алгачкы мечит Карахандар доорунда салынган.
Кыргызстанда тарыхый мечиттер изилденген эмес жана тизмеси да жок. Эски мечиттер кароосуз калып, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин архитектуралык эстеликтер тизмесине таптакыр кирбеген. Азыркы учурда Өзгөн шаарындагы Мунара жана Токмоктогу Бурана ЮНЕСКОнун тизмесине кирген. Караколдо жана Бишкекте 200-300 жыл мурун курулган мечиттердин ордулары бар. Ошондой эле Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында эски мечиттерди көрүүгө болот. Бирок көпчүлүгү бузулуп, айрымдары гана калган. Эски мечиттерден Талас облусундагы Таш Башат айылындагы мечит, Ат Башыдагы Майбулак айылындагы мечит. 2000-жылдардан кийин 100-200 жылдык мечиттер түрттүрүлүп, ордуна жаңылары салынган. Баткен облусунун Лейлек районундагы Кайрагач мечити 2018-жылы бузулуп, ордуна жаңы мечит курулган. 100 жылдан көп тарыхы бар бул мечит чыгыш стилинде салынган. Алабука районунда салынганына 100 жыл болгон мечит сакталып турат. Бирок аны мамлекет эмес, курган адамдын урпактары сактап келе жатат. Маегибизди улантсак, Майрамбек мырза, эми ата баба деген биз үчүн өтө бийик, сыймыктанган, биз мактана турган улуу заттар да. Şu Kırgız moldalar жөнүндө дагы изилдеп жүрөсүз, ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Кыргыз молдолору жөнүндө толук изилденип келет да. Эми бул бир учуу башталды десек болот. Бул боюнча Чубак Ажыкенин жана башка илим изилдөөчүлөрдүн анча-мынчасы жазып жүрүшөт да. Биз эле баягы укканыбызды азырынча ошолорду катка түшүргөнгө аракет кылып атабыз. Кыргыз молдолору мисалы үчүн Кокон хандыгынын учурунда, Кокон хандыгынын ордосунда кызмат кылган, ошол учурда казы болгон молдолордон да бар да. Мисалы үчүн Самаркандда көрөөнү бар Баткенде, ошол жерде Балтабай деген киши болгон. Бул киши казы даражасына чейин көтөрүлгөн экен убагында, мисалы үчүн. Анын урпактары бүгүн түрү Абат деген ошол жакта уруудан болот. Андан кийин мына биздин Нокаттык молдолорубуз болгон. Бул кишилердин кээ бирөө Кокон сарайында кызмат кылышкан да, казычылык өтөшкөн, Эмин Ажы деген, Маманияз деген ошого окшогон бул кишилер дагы чоң даражадагы кызматта болушкан молдолор болгон да. Дин илимин жайылткан адамдар болгон. Андан бери келе турган болсок, биздин Абдысаттар Дамла, Кимсенбай Дамла жана башкалар булар кийинки муунда, андан мурунку эски муундар дагы бар. Бул кишилер мисалы үчүн азыр Молда Сабыр Дамлабыз бар, көзү тирүү, Кудай Таала өмүрүн узун кылсын. Мына ошонун ата бабаларынан Кушбак молдо деген болгон да. Кушбак молдонун жазган, калтырган бүгүн Молда Сабыр Дамланын колунда болгон китеби дагы бар. Көп шарият илимдерин абдан жакшы билген, китеп калтырып жазып кеткен биринчи алгачкы кыргыз молдолорунан десек болот да. Ошол ата бабалар ошо молдо келердин сөздөрү бар экен да, баягы дин сүзүлөт, бирок үзүлбөйт депчи. Могу жерде сиздин алып келген бул жерде тарыхый китептер турат. Ошо аталарыбыздын кандай эмгектери бар китеп боюнча? Эмне калтырып кеткен? Ошо азыр айтып өттүм го, Кушбак молдонун өтө калың өзүнүн кол жазмасы менен жазган араб, фарси жана түрки деп коебуз биз. Ошол ал убакта ошол тилдерде жазышкан шарият китептери, кызык жери ал жерде геометрияга байланыштуу, арифметикага байланыштуу эсеп эмелери дагы бар экен да. Бүгүнкү күндө ал китеп сакталып турат. Ошондой эле мына биздин мына Караколдо Талык молдо деген болгон, Талык Ахун деп да коюшкан ал кишини. Кийинчерээк эле 40-жылдары кайтыш болду бул киши. Бу дагы аябай чоң молдолордон да, ошол убактагы өтө сабаттуу адамдардан болгон да. Мына жана айтып өттүк Тоголок молдо. Ат Башта кийинчерээк өткөн дагы молдолор болгон, акыркылардан Солтек молдо дегендери бар эле. Чүйдө абдан көп зыялуу ошо орус түз мектептеринде мурун өзүнчө молдочулукту окуган дагы кишилер болгон да. Биз баягы Осмон Сыдык жана башкалар алар айтпайбы. Алар дагы керек болсо Уфадан окуп келген молдолор болгон. Кээ бир айтышат, мына Кабулдан, Бухарадан окуп келген дагы молдолор болгон деп. Эми баягы жиптин учу баягы эмеси үзүлбөйт экен. Кийинчерээк Советтер Союзунун учурунда дагы, катаал мезгилдерде дагы дин окуп келген биздин молдолор бар болгон да. Мисалы үчүн ошол эле Бухарада Советтер Союзу боюнча Бухара менен Ташкентте гана диний окуу жайы калып, ошол жакта Асаналы деген биздин жумгалдан бир молдо келип ошол жакта окуган.
азыркы Дүйшөнбек ажы, Кимсанбай ажылар, Темирбай ажылар деген болгон мына ошолордун баардыгы Бухарада диний билимдерин ошол жактан алып келип, Кыргызстанда бул жакта кызмат өтөшкөн, казы болушкан. Биздин Токмокто жашап өткөн Алихан Төре деген, Алымхан Төре жана Алихан Төре деген экөө тең китепти жазышкан. Пайгамбарыбызга байланыштуу Тарих Мухаммадия деген китепти, Түркүстан кайгысы деген китепти, Орго врачтар, доктурлардын эмесине тиешелүү кичинекей китептерди бул иште жазып кетишкен. Ушул жерде жашашкан. Булар өздөрүнүн китебинде ошо кыргыздардын боз үйүндө отуруп алып китеп жаздык дегендери дагы бар да. Биздин тарыхчылар кыргыз тарыхын бул Алматыга барып, же башка орус жергесине барып изилдеп жүрүшпөйбү? Балким ошондой мындай кыялдарыңыз барбы? Балким ошол жакта да кыргыздын тарыхтары бар да. Эми ал жака атайын илимий баягы профессионалдуу деңгээлде барып Кыяс агайга окшогон агайларыбыз барып изилдеп келип атышат. Биздин муну Кыргыз Улуттук Академияда дагы кол жазмалар фонду бар. Бул жерде дагы кол жазмалар атайын интернет сайтында бар, порталда. Ошол жерден көрүп кээ бир китептерди эмне китеп экенин аннотация жазып берген учурларыбыз болду. Бирок дагы ал жака атайын убакыт бөлүп отурса, менимче көп эле материалдар чыга турган да. Бул биздин ошол бабаларыбыз, баатыр, бийлер абдан кыйын болгон экен да. Мына Байтик баатыр менен сыймыктанабыз, Шабдан баатыр дейбиз. Анан бул Жумгалда Байзак ажы деген баатыр болгон билесиз да. Кадимки куйручукту алып жүргөн, куйручук деп ат койгон экен да. Буну айтып аткан себебим, ал кишилерде илимдүү, билимдүү болгон экен да. Анан бир күн сурап калыптыр дейт. Мен укканымды айтайын. Байзак ажыдан: ажыке, бул кыямат кайын болот дейт. Ошо кыяматтын белгилерин билесизби десе, Байзак ажы айткан экен да. Бул кыяматтын белгилеринин бирөөсү айран сүт сатыкка түшкөндө, саяктар чүйгө көчкөндө депчи. Анан сиз да ошо баягы Байзактын басып келген жолу менен айткандай изилдеп жүрөсүз. Эмне сизге мындай түрткү болду негизи? Же башынан тарыхка кызыгасызбы бала кезден? Биздин негизи биздин чеке саяк деп коет. Чеке саяктын түрү көп го негизи. Жок, чеке саяктын балалар көп эле Жүсүп молла, Сыдык молла, Кыдык молла дегендер баары эле молла экен да. Анан диний билим берген экен дейди. Анан биздин өзүбүздүн чоң аталарыбыз дагы диний билими кичине бар болгон кишилер болгон, үйдө намаз окуганын көргөнбүз. Биздин чайекте мечит болгон, ал иштеп турган убагында. Анан бара ошолордун эмесин көрүп отуруп кызыгып кеттик десек жаңылышпайбыз. Сиз айтып өткөндөй, ошол Жумгалдын ичинде Байзак баатыр дагы медресе куруп берип иштеткен дейт. Ал жакта да балдар окуган деп айтышат. Анан бул акыркы 20-жылдын башындагы, 19-жылдын аягындагы кыргыздардын дин менен кошо, ошо байманаптарыбыз дин менен кошо жөнөкөй так илимдерди дагы, эсеп, география, ошону кошо ала кетишкен да. Бул баягы биз жадидизм кыймылы деген ушул жадид деп коебуз. Ушул жадидизмди кошо ала кетишкен да. Ошол мечитте, медреселерде мурункудай эле жөн эле Куран жаттабастан, беркил биздин ушурдагы ошол илимдердин дагы, билимдери дагы кичине балдарга окутушкан, үйрөтүшкөн. Эми бул тарых жолу өтө кызыктуу. Сөз айта берсек бүтпөйт. Кийин дагы бир учурда кенен сөз кылабыз, Кудай буйрса. Азыр элдин баары ифтарды күтүп, биздин сөздөрдү тыңшап, тарыхка мындай кызыгып, ата бабалар менен сыймыктанып калса элек. Биздин ошол кыргыз молдолорунун бир мындай кызыктуу окуялары барбы? Айтып бере аласызбы? Мен биз баягы улуу муундан уккандарыбыз деле айта алабыз да. Кийинки молдолордун баягы тамаша азилдери көп эле чыгар, бирок биз жакта бир молдолордун эмесин айтат эле да. Молдокелер менен кошо мындай динге көп ишенбеген киши дагы чогуу отурушкан экен дейт. Анан баягы Кыргызда боз үйдө казанда бир кулай эт кайнап аткан экен. Анан баягы молдолор айтат экен, иншалла Кудай буйрса насиптешип болуп ушул этти жейбиз десе, баягы көп динге ишенбегеним айтат экен да. Кудайым буйрбаса да баарыбыз ал этти жейбиз иншалла деп деле айтпай эле койбойсуңбу молдоке деп баягы кычыртап кичине тийишет экен да. Анан бир убакта эми балам, ал Кудай буйрса жейбиз баарыбыз, Кудай буйрбаса бул ачта калып кетет десе, мына азыр көрөсүңөр өтө курч бычакты алып чыгып
казандагы этти мынтип көрүп мына мен молду көрүп атасың жейм деп анан баягы этти кесет экен да. Кескен учурда анан калган эттин сөөгүлдүй шорпого казанга салып деп түшкөндө баягы ысык шорпо тигинин бетине мойнуна чачырап кетет экен. Анан баягы ооруп кеткен үчүн бычактын колунда бычак бар экенин билбей калып тартып ийгенде баягы мойнунда тамыры кесип кеткен деп баягы молдокелерибиз айтат эле да. Бул баягы канчалык чындык же эме эмес, бирок ушундай биздин молдокелерде Эми Кудай насип кылса насип кылса дейт, насип кылса жебейт деген. Эми бирок ушундай окуяга мындай чогулуп ырыскалашып отурганга чейин делечи Союз мезгилинде өтө чоң сыноолор көргөн да. Биздин чоң молдокелер айтып калат да, Союз мезгилинде качып Куран окуган, камыштардын арасында жатып алып, көрүнбөй орозо кармаган күндөр болгон экен. Ушул жөнүндө да аябай мындай таасирленсеңиз керек укуп. Ооба, бул биздин советтик мезгилде баягы орозо карматпай, мектепке чейин эгер мектепте балдар орозо кармаган болсо, суу ичирип, нан жедирип, ошогон эмелер кыйнаган учурлар болгон да. Орозо кармабагыла бул эскинин саркындысы, эскинин иши деген эмелер менен, бирок ага болбой эле билгизбей орозо кармай беришкен. Билгизбей тараа намаздарын билгизбей башка жерлерде жашырын окуй беришкен. Мисалы үчүн Нокатта, Кайрагачтагы аксакал молдокелер айтып коет, ошо сайын учурунда айт намаздарды ошо кичине элден далдоо жерге барып, мүрзөнүн ар жагында жашынып, аксакалдар ошол жерде окушкан деп. Мисалы үчүн эмелерде болсо, орозо ифтарларды болсо атайын бир үйдөн наркы үйгө көчүп жашырын окушкан, таравандагы жашырын окушкан. Атайын артынан милиция барып буларды баягы коркутуп, эмнеге мындай кыласыңар деген учурлар аябай көп кездешкен да. Муну азыр ар бир молдолордун айтып отурсак, бир эски молдолорубуздан бири айтат да, могул замандын ушундай эркинчилик болуп, элдер өзүнүн динин оңой азыр ушундай жыргап карманып атканына дейт, илгерки ата-бабаларыбыздын бата тилек дуасы бар дейт да. Себеби алар ушундай бир кыйын заман болду, жакшы заман болсо экен, кийинки муунубуз ошо Куран окуп бизге жаназа түшүрө турган муун чыкса экен деп аябай ыйлап дуа кылышкан. Мына ошол дуалары кабыл болду деп айтышат да. Алла разы болсун. Майрамбек деген молдо болгон экен, Кыргыздын тарыхын изилдеген деп кийинде урпактар айтып сиз менен сыймыктансын. Келип бергениңизге биз терең ыраазычылык айтабыз. Көп сырлар катылган китептер бар сизде. Кудай берсе ошондон дагы биздин урпактарыбыз пайдаланып, иманына, динине, мекенине пайда келтирген улуу заттар болот деген тилекти айтмакчымын. Эми бизге келген меймандар Рамазан айы баягы дуалар кабыл боло турган айы деп атпайбызбы? Ифтардын алдында жакшы тилектериңизди эл журтка каалап кетсеңиз. Биз көрсөтүүнүн башынан баштап мурунку доордон, өтмүштөн сөз кылдык. Эми өтмүш тарых бойдон кала берди да. Эми жаңы муун өсөт. Биз баягы өткөндөрдүн эмеси менен ата-бабалар ушундай болуп калыптыр деп мактаныч эмес, сооронуу дагы эмес. Жаңы муундар ушундан сабак алсын, кийинки жаштарыбыз ушу туура жолдон адашпай, жакшы жолдо жүрүшүнө бир өнүгүп өсүшүнө бир ушулар бир себеп болсо деген ниетти гана айтмакчымын. Мурунку ата-бабалар өзүнүн милдетин, ожипасын аткарып кетишти. Эми кийинки муунга ушул нерсе баягы эстафета сыяктуу калды да. Мындан кийинки жакшы жаңы муунубуз, жаш урпактарыбыз ошо ата-бабабыздын жакшы жолун улап элибизге кызмат кыла берсин. Майрамбек мырза, сизге Алла разы болсун. Көп эмгек кылдырып, урпактарга тарыхты жеткизген, иманына себепчи болгон иштерди кыла беришиңизди Аллах Таала насип кылсын. Урматтуу көрөрмандар, демөөрчүлөргө терең ыраазычылык айтмакчыбыз. Ушул берүүбүздөн кийин 3 күндөн кийин Бурана медиа YouTube каналынан ушул берүүнү көрө аласыздар. Анда барыңыздарга жакшылык кааламакчымын. Рамазан айында түндө дуа кылалы, күндө дуа кылалы, эртеңкиге чейин сак саламатта туралы. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы.
Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер.